Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров бүгүн 6 ноябрда журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктады. Нью-Йорктогу нааразычылык акциясында полиция кызматкерлеринин бетине түкүргөн кыздын видеосу интернет желесине тарады. Ысык Көл облусунун тургуну Боом Капчык айында бир нече жапайы тоо текелерин тасмага тартып алган. Ак үйдү оңдоп түзөөгө депутаттар айлык маяналарын беришүүдө. Бул тууралуу Талант Мамутов журналисттерге Ак үйдүн тосмосу алынып жаткан маалда билдирди. Жаш саясатчы катары кыргыз коомчулугуна таанылган Темирлан Султанбеков Facebook социалдык баракчасына 4 үй бүлө уулдарына анын урматына Темирлан деген ысымны ыйгарганын билдирди. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров бүгүн 6 ноябрда журналисттерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктады. Ал өзүнүн куттуктоо сөзүндө урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, сиздерди кесиптик майрамыңыздар Кыргыз Республикасынын маалымат жана басма сөз күнү менен чын дилимден куттуктайм. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө журналисттик адистиктин мааниси артып, маалыматсыз жашоо элестетилбей калган учур. Мындай шартта демократиялык өнүгүү жолундагы Кыргызстан үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын ачык айкындуулугунун баасы өтө жогору экенин өлкө турмушундагы орчундуу окуялар таасында далилдеп келет. Себеби журналисттердин коомго ачык айкын, калыс маалымат жеткирүү менен коомдук аң сезимдин калыптанышына таасири күчтүү. Өлкөбүздүн тарыхый урунтуу учурларында мамлекеттик социалдык, экономикалык, маданий, гуманитардык жана өнүгүүсү үчүн жасап жаткан бардык иш-аракеттерине дагы курч калем ээлеринин кошкон салымы эбегейсиз. Ошондой эле дүйнөлүк коомчулук менен катар өлкө башына келген коронавирус пандемиясы күч алып турган маалда аны менен күрөшүүдө журналисттердин өз кызматына так, жоопкерчилик менен аткарганы өзгөчө белгилөөгө арзыйт. Урматтуу басма сөз кызматкерлери, мындан ары дагы мамлекеттик бийлик менен элдин ортосундагы өз ара байланышты жакындатып, чыңай бересиздер деп ишенем. Коомдун күзгүсү, жакшылыктар менен ийгиликтердин жана акыйкаттыктын жарчысы болууну уланта беришиңиздерге тилектешмин. Дагы бир жолу кесиптик майрамыңыздар менен куттуктайм. Барыңыздарга бекем ден соолук, үй бүлөңүздөргө бакыт таалай, чыгармачылыгыңыздарга ийгилик каалайм. Сөз баккан кыргыз элинде эркиндикти сүйгөн Кыргызстаныбызда ар дайым сөз эркиндиги, ынтымак жана ырашкерлик болсун. Нью-Йорктогу нааразычылык акциясында полиция кызматкерлеринин бетине түкүргөн кыздын видеосу интернет желесине тарады. Fox News басылмасынын маалыматына ылайык, кыздын алгач полиция кызматкерине кантип сөгүнгөнүн көрүүгө болот. Офицер ошол учурда унчукпай туруп калат, андан кийин ал ага түкүргөнгө чейин барган. ИИМдин мындай иш-аракеттерге жол берилбестигин жана алардын артына камакка алууну билдирген. Учурда 24 жаштагы Сингх камакка алынды. Ал офицерге эмне үчүн түкүрдүң деген суроого жооп берип жатып, алар бизди мотоциклдер менен бир нече жолу кууп, адамдарга кол сала баштагандан кийин ушундай жолго барганын билдирген. Ал Fox News журналынын кабарчысына полиция анын колун сындырып салгандыгын кошумчалаган. Көрсө, Дэвин Сингх буга чейин сентябрда Манхэттендеги нааразычылык акциясында кармалганга каршылык көрсөткөндүгү үчүн камакка алынган. Кийинки айда ага Бруклиндеги демонстрациядагы мыйзамсыз чогулушу боюнча айып тагылган. Социалдык тармактарда кыз өзүнүн активдүү социалдык жашоочусу жана митингдерге катышкандыгы жөнүндө жазат. Ысык Көл облусунун тургуну Боом Капчык айында бир нече жапайы тоо текелерин тасмага тартып алган. Видеодо күбө болгондой 5 тоо текелери жолдун жээгин көздөй түшүп келе жатышты. Ак үйдү оңдоп түзөөгө депутаттар айлык маяналарын беришүүдө. Бул тууралуу Талант Мамутов журналисттерге Ак үйдүн тосмосу алынып жаткан маалда билдирди. Биз Ак үйдү колубуздун келишинче бюджетке жүк артпай, депутаттардын, демөөрчүлөрдүн жардамы менен оңдоп түзөөнү көздөп жатабыз. Депутаттар айлык маяналарын баш тартышып, оңдоп түзөөгө беришүүдө, деп билдирди Мамутов. Жаш саясатчы катары кыргыз коомчулугуна таанылган Темирлан Султанбеков Facebook социалдык баракчасына 4 үй бүлө уулдарына анын урматына Темирлан деген ысымны ыйгарганын билдирди. Анын айтымы боюнча ал 4 Темирландын бири менен жолуккан. Бекеринен балдар 5 жыттанат деп айтышпаса керек, абдан сүйкүмдүү жана татынакай бала экен. Аллахым бактылуу жана узак өмүр берсин. Мен болсо өз кезегимде бул балдар өзүлөрүнүн атынан уялбаш үчүн жашап жана иштей берем деп жазган Темирлан Султанбеков.